Саламатсыңарбы балдар. Кайрадан физика сабагынан силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Силер менен Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинин физика мугалими Кудайбердиева Кундузай Кумарбаевна. Балдар, үй тапшырмасын аткарып чарчаган жоксуңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Үй тапшырмасына даярбызбы? Анда үй тапшырмасын текшерип алалы. Бүгүн мен силердин үй тапшырмаңарды суроо жооп аркылуу текшергим келип турат. Анда биринчи суроого көңүл бургула. Термелүү амплитудасы деген эмне? Мен ойлойм, бул суроого жооп таба алдыңар. Анда жоопту карайбыз. Нерсенин тең салмактуу абалынан эң чоң которулуу аралыгы термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Кийинки суроо. Термелүү жыштыгынын формуласы кандай? Азаматсыңар. Ал n барабар 1 бөлүнгөн t-га барабар. Кийинки суроо. Термелүү мезгили бул? Биз силер менен термелүү мезгилин өткөнбүз, өткөнкү сабакта. Бул суроонун жообу кандай эле? Демек, термелүү мезгили бул бир толук термелүүгө кеткен убакытты айтабыз. Ал чоң Т тамгасы менен белгиленет. Кийинки суроо. Турмуштан термелүү кыймылына мисал келтир. Балдар, термелүү кыймылына кандай мисалды келтире алабыз? Эмнелер термелүү кыймылын жасайт? Азаматсыңар. Канаттуулардын канаттары, селкинчек, маятниктүү саат, жүрөктүн согушу жана башка ушул сыяктуулардын баары термелүү кыймылына мисал боло алат. Бүгүнкү сабактын темасы математикалык маятник. Алгач максат коюп алсак. Сабактын максаты маятниктер жөнүндө түшүнүк алабыз. Математикалык маятник жана анын колдонулушу жөнүндө билип алабыз. Мезгилдүү термелүү кыймыл жасаган тело же телолор системасын маятник деп айтабыз. Ал эми каттуулугу К болгон пружинага илинген М массалуу жүктөн турган системаны пружиналуу маятник деп айтабыз. Аны төмөндө сүрөттө көрүп турасыңар. Мына, бул маятник болсо, бул пружиналуу маятник. Маятниктин түрлөрү төмөнкүлөр. Математикалык маятник, физикалык маятник, ошондой эле Фуко маятниги. Биз бүгүн силер менен сабакта математикалык маятник жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Созулбас жана салмаксыз жипке илинген тең салмактуулук абалынын айланасында мезгилдүү термелүү кыймылын жасаган материалдык чекит математикалык маятник деп аталат. Мына, балдар, силер төмөндө математикалык маятникти көрүп турасыңар. Маятник туруктуу тең салмактуулук абалында болгондо материалдык чекиттин оордугу P барабар mg, тартылуу күчү Ft-ны тең салмактайт. Анткени алардын модулдары барабар болуп, бир түз сызык боюнча карама-каршы жакка багытталган болот. Эгерде маятникти альфа бурчка кыйшайтсак, mg жана Ft күчтөр
өз ара бурч түзүп багыт алгандыктан бири-бирине тең салмактай албай калат. Мындай күчтөрдүн кошулушунан маятникти тең салмактуулук абалына кайтаруучу күч алынат. Маятникти коюп жиберсек, маятник кайтаруучу күчтүн таасиринде тең салмактуулук абалын карай аракеттене баштайт. Мына балдар, бул жерде F тартуу күчү, mg бул маятниктин салмагы, мына альфа бурчу, Fk кайтаруу күчү болуп эсептелет. Fk барабар P синус альфа барабар, аны биз mg көйтүлгөн синус альфа аркылуу алсак да болот. Ньютондун экинчи закону боюнча Fk же болбосо кайтаруу күчүн материалдык чекитке А ылдамданууну берет деп алсак, анда минус mg көйтүлгөн синус альфа барабар ma болуп жазылат. Fk күчү ар дайым которулушка карама каршы багытталгандыгы үчүн ma болжолдуу түрдө минус mg көйтүлгөн x бөлүнгөн lга барабар болот. Эгерде материалдык чекиттин же шарчанын термелүү мезгилдеги которулушун x тамгасы менен белгилесек, анда a барабар минус омега нолевой квадрат көйтүлгөн x формуласын эсепке алып, минус m көйтүлгөн омега нолевой квадрат x болжолдуу түрдө mg көйтүлгөн x бөлүнгөн lге барабардыгын ала алабыз. Мындан омеганы тапсак, омега барабар ж бөлүнгөн l болот. Термелүү мезгилинин формуласы боюнча t барабар 1 бөлүнгөн ню экендигин эсепке алсак, анда биздин формула 2π бөлүнгөн 2π ню барабар 2π бөлүнгөн омега нолевой болот. Бул учурда биз термелүү мезгилин формуласын табууда омеганын ордуна l бөлүнгөн жны койсок, анда биздин жогорудагы формулабыз төмөнкүдөй болуп өзгөрүлөт. T барабар 2 бөлүнгөн омега нолевой барабар 2π тамыр астыда l бөлүнгөн жга болобуз. Математикалык маятниктин термелүү мезгилин мүнөздөгөн бул формула Гюйгенс формуласы деп аталат. Мындан математикалык маятниктин төмөнкү закондору келип чыгат. Биринчи закону: математикалык маятниктин кыйшайуу бурчу альфа кичине болгондо термелүү мезгили анын термелүү амплитудасынан көз каранды болбойт. Экинчи закону: математикалык маятниктин термелүү мезгили ага илинген жүктүн массасынан да көз каранды эмес. Үчүнчү закону: математикалык маятниктин термелүү мезгили анын тамырдан чыгарылган узундугуна түз пропорциялаш жана тамырдан чыгарылган эркин түшүүнүн ылдамдануусуна тескери пропорциялаш болот. Жогоруда пайдаланылган формулада кездешкен чоңдуктарды карап көрсөк, Т термелүү мезгили, омега нолевой циклдык жыштыгы, ню термелүү жыштыгы, L узундугу, Ж эркин түшүүнүн ылдамдануусу, P салмак, А ылдамдануу, альфа
бурч F тартуу күчү, FK кайтаруучу күч. Бышыктоо үчүн маселе иштеп көрөлү. Узундугу 40 см болгон маятниктин термелүү мезгилин аныктагыла. Алгач берилишин жазып алабыз. L барабар 40 см, аны метрге айландырсак 0,14 метрге барабар болот. Термелүү мезгилин Т тамгасы менен белгилейбиз. Формуласын жазабыз. Жогоруда карап кеткендей, термелүү мезгилинин формуласы Т барабар 2π тамыр астында L'дин J'га болгон катышы аркылуу аныкталат. Ордуна койсок, 2 көбөйтүлгөн π'нин ордуна 3,14 көбөйтүлгөн 0,14 бөлүнгөн 10 метр секунда квадрат. Натыйжада биздин 40 сантиметр узундукка барабар болгон маятнигибиздин термелүү мезгили 0,138 секунда экендигине күбө болобуз. Балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болдубу? Баарына түшүндүкпү? Анда үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма окуу китебиңердеги 53 параграфты окуп, керектүү жерлерин конспекттелеп алабыз. Саламатта калгыла.